Рахмат, мына Самидин каары абдан бир керемет мамлекетчилдик сезим менен айтты. Адамдын акыл эсин коргоо депчи. Кеп ошол акыл эсин коргоо жөнүндө кетип баратат, укугун чектөө жөнүндө эмес, акыл эсин коргоо. Себеп ошол акылы толук калыптана элек биздин балдарыбызды, бөбөктөрүбүздү ар кандай терс таасир тийгизүүчү нерселерден коргоо жөнүндө кетип баратат сөз. Бул маалымат коопсуздугу деген бардык өлкөлөрдө бар. Аябай каттуу маани беришет. Өтө каттуу көңүл бөлүшөт ушу маалымат коопсуздугуна. Маалымат коопсуздугу камсыз болбогон мамлекеттерде ар кандай чакчелекке жүрүп атканын да көрүп атабыз. Мына Египетте көрдүк, маалымат коопсуздугунун сакталбаган кесепетинен 2 жолу аябай каттуу жаман төңкөрүш болду. Ошонун баары Facebook менен эле жасалган нерселер. Азыр кибер согуштар жүрүп атпайбы? Мына ушулар жөнүндө кетип баратат. Адамдын эркиндиги жөнүндө биздин Кыргыздан өткөн эркин жок. Башыңды кессең дагы тилиңди кесе албайсың деген бул Кыргыздын баалуулугу. Муну сакташыбыз керек, бул каада салт. Бизде тескерисинче сөз эркиндиги дегенде бардык нерсени айтканга укугуң бар, бирок жоопкерчиликке тарта албайсыңар деген жаман түшүнүк пайда болуп калды. Биздин социалдык тармактарды караңыздар, тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлер 4-5 кишинин дарегине айрыкча бир 2-3 кишинин дарегине сөз тийгизсе эле барып баса калат экенсиңер. 7 миллион калктын шымын чечип башына кийгизип койсо дагы көңүл бурбай атпайбы? Бул жагы. Экинчи жагынан жанакы экспертиза боюнча айтканыңыздарда, мына атырайым айткан жигиттердин, кээ бир коомдук активисттердин жасалган иштерин жарым жылдан бери далилдебей эле отурасыңар. Же соту болбойт, же башкасы болбойт. Соту болсо бир сүйлөмгө экспертиза бере албай 7 айдан бери жүрөт. Себеп экспертиза берейин дейт, берсе ал жерде эч нерсе жок. Бербейин дейт, силерден коркот. Ушуларды эске алышыбыз керек, ушул жаатта болушубуз керек. Урматтуу кесиптештер, баарыбыздын пикирибиз бир, сөз эркиндиги жараткандан берген байлык бул. Муну пенде бере албайт. Муну пенде кыскарта да албайт. Сөз эркиндиги, адам эркиндиги, акыл ой жүгүртүү эркиндиги бул жараткандан берилген абсолюттук укук. Буга эч ким каршы чыга албайт. Бирок биздин жанакы өсүп келаткан өспүрүмдөрдү ар кандай жамандыктардан акыл коргоо мыкты термин таап берди бизге каары, Аллах ыраазы болсун. Акыл коргоо жаатында, адам касиетин коргоо жаатында чаралар колдонулушу керек. Рахмат, суроолор бар, урматтуу кесиптештер.